Ketdi. Жай бергиле. Өзү кетип атабы? Мына Таңсулунун кыздары камыр жайганды үйрөнгөн келишиптир. Кыйла үйрөнүп. Мына кыз кыйла үйрөнүп калды. Aşağılanda. Dostlar, ben ürün Жейсаңыз Geçtim de koysa. İnat bağlayın içine. Ama bu videosu hep o uçuyorsa siz meyvesini almazsınız. Geldi, çıkarsa kabul yok. Günümüzler mene. Bugün ertengisi konoktasa goşaga katlama жасатабыз. Көп мага сурап атыптыр. Неме? Биздики жыртылып кетип атат, чекеси калың болуп кетип атат депчи. Чекеси калың болгон үчүн 1-2 камырды мынантип жайып, 3, мисалы 3 жайымды ушинтип жайып чапсаңыздар, чекеси тегиз чыгат мындайча. Жуука болуп чыгат. Кичине мына тыныгып калат да камыр. Son bolчу. Soğanlı çakşaktарды, bal borsoq, lot kattama pişirdim. Kanday çıgıptır. Ben sizlerge menin aşkanamda jaygan kamırımды көрсөтө кетсем. Камырдын жайылышын. Камырды бөлүктөр болушунча тегиз кылып жайып, фундаменти жакшы куюлса, бул жагы жакшы кетет. Ошого жакшы жайып, камырыңызды жакшы ийилеп эле, жакшы жайсаңыздар, чапканда жыртылбайт камыр. Болушунча каттык басып, пышыгыраак кылып камырды жайыш керек. Болушунча чекесинен алышка аракет кылыңыздар. 30 sekundga жетпей эле чабылып атат. Эми өзгөчөлүгү камырды эки жака ундар чачырабайт камырдан. Кийинде деле жабышпайт. Көбүнчө бул камыр оромо, каттама, катсамса, катмага аябай жакшы кетет. Мына бунун өзгөчөлүгү тез жайылганда. Бунун өзгөчөлүгү ушунда. Кол ооруп, бел ооруп убакыт өткөзбөйбүз. Болгону ушундай жаябыз. Qanday чаң жукпайт. Баардыгы эле таза. Мына эмеси.